Так, регистрация кылыш үчүн личный кабинетке кирет экенсиздер. Дагы бул жерден силер өзүңөргө адамдарды жазуу үчүн өзүңөрдүн ссылкаңарды алсаңыздар болот. Ошондой эле сразу регистрация кылсаңыздар болот. Мына реферальный инструменты продаж, реферальные формы деп турат, көрдүңөрбү? И ссылкаңарды моинтип скопировать кыласыздар. Дальше эгер ушул жерден регистрация кылып салам десеңиздер, новая регистрация дейсиздер. Новая регистрация деп фамилия, имясын жазасыздар. Мисалы үчүн мына өзүңөр emailыңар болушу керек сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө email болуш керек. Анткени emailга адрес эмеңер, логин, паролуңар келет да emailгачы. Так, дальше 701 05 день рождениеңарды жазасыздар. Месяц, год рождениеңарды жазасыздар. Ушу бир адамды регистрация кылып, женщина болсо женщина дейсиңер. Область дегенде Бишкек эле дей турасыздар. Бишкек эле деп туруп, анан зарегистрироваться дейсиздер. Анан регистрация болгондо эмеңер биринчи мына могу почтага кетиш керек да. Почта жазып атып, ошол почтага кетет. Ссылкачы. Анан ал ссылканы бассаңар, анан экинчи ссылка келгенде ошол жакта силердин пароль и номериңер болот. Регистрация ушундай болот.